Özbekistan buyakı ötedi. Kırgızstan ötüp ötedi. Alaka juda yaxşı. Чегара кызматкерлеринин маалыматы боюнча маданият көзөмөлдөө өткөрүү пунктунан күнүнө 4000ден ашуун адам өтөт. Чегарадан өтүү маселесинде жарандар үчүн көйгөй жок. Башкы маселе Өзбекстандан келген арзан айыл чарба продукциялары базарларды толук ээлеп алышында. Анын натыйжасында жергиликтүү дыйкандардын продукциялары дээрлик өтпөй калды. Бүргөндө айыл аймагында 18 миңге чукул калк жашайт. Алардын жашоосу айыл чарба менен байланышкан. Жергиликтүү дыйкандар бир гана нерсени, талаага кеткен мээнетинин акталышын каалашат. Бөмө жемиш ушкан убакта мындай таможнялар ачылып, элге түйшүк жаралып атат да. Өзбекстан тараптан айрыкча бөмө жемиш, помидор, бадыраң, эрте бушуучу жашылчалар өтүүдө. Жер-жерлердеги абал менен таанышууга келген вице-премьер-министрден дыйкандар бул көйгөйдү чечип берүүнү өтүнүштү. Аны үчүн коңшулаш аймактан келип жаткан жашылча жемиштин көп өлчөмдө агылып киришине көзөмөл керек. Эреже боюнча өткөрмө пункттан ар бир киши 20 килограммга чейин гана жүк алуу өтүүсү зарыл. Бирок иш жүзүндө андай эмес дешет дыйкандар. Таза суунун жетишсиздиги, жолдордун начар абалы тууралуу да даттанып, ушул маселеге көңүл бурууну сурашты. Түзүлгөн кырдаалды көргөн вице-премьер-министр тийиштүү тараптарга абалды жакшыртуу боюнча тапшырмаларын берди. Өзбекстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциясы бизге караганда бир топ эле арзан баада бул жака чыгып атат да. Анан карап көргөнүбүздө чындыгында көпчүлүк айыл чарба продукциясы Өзбекстандан мындай контрабандалык жол менен чыккан жерлер да көп экен да. Эми биз азыр ушул чегара кызматыны, ички иштер министрлигинин жана мына каржы полициясына катуу тапшырманы беребиз. Ошол контрабанда деңгээлин бир топ азайткыла дегенчи. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегара алакалары жакшырып, эки элдин ортосундагы каттам жанданды. Жарандар үчүн жеңилдиктер пайда болуп, шарттар түзүлдү. Бирок мындай абал кыргызстандык дыйкандардын кызыкчылыктарына каршы келбеши керек. Анткен күндө да ата мекендик ишкерлер жана өндүрүш талаптагыдай корголуусу зарыл. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.